Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 20 октябрь 2025 жыл мен сіздерге Отсадырдың центрында жайгашкан мына ушундай 2 кабаттуу домдон сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө информация бермекчимин. Техпаспорту бар, кошумча алдында огороду дагы бар экен. Унитаз, душ, бүт бардыгы бар. Видеону аягына чейин зерикпей көрсөңүздөр, колдон келишинче информация берем. Мына жакта 2 кабаттуу дом, сатылыш квартирабыз 2-чи эмес, 1-чи кабатында. Бул жакта дагы дом, мына жакта дагы домдор бар экен. Сырт тарапта ажатканалар бар экен, огороддор бар экен туугандар. Мен турган жер туугандар бул 30 адырдын центри. Шаар жактан келгениңиздерде мына жерде 30 адырдын 1-чи светофору. Андан өтүп түз жүрүп келсеңиздер, бул жак 30 адырдын центри болуп калат. 2 жылдыз кафеси бар. Ол жерде ошо клуб бар, аялдама бар туугандар, ага жетпей. Оң тарапта Уча деген фастфуд бар экен. 30 адырдын центридегилер билет. Ушул Уча фастфудтун артына өтсөңүздөр 2 кабаттуу дом бар. Өтүп барсаңыздар маалымат берем. Чоң жолдон деле кыйла ичкериде тынч сон экен. Сатыла турган жанагы квартирага да келип калдым. 2 кабаттуу домдун 1-чи кабатында жайгашкан. Так, бул ошол Ош өзгөн трассасы. Мына чоң жолдун боюнда такси, маршруткалар да турат экен. Кыскасы, чоң трассага 100 метр ашып кетсе. Бул жакта мына 2 кабаттуу домду көрө аласыздар. Бул жакта дагы 2 кабаттуу дом. Мына жакта дагы көп экен. Кийин келип көрүп кетесиздер. Сырт тарапта да кошумча ажатканалары дагы бар деп эсим мага маалымат берди. Сатылуучу 2 бөлмөлүү квартирабыз ошол 2 кабаттуу домдун 1-чи кабатында. Сыртында да кошумча жерлери бар, тосуп алган. Азыр колдон келишинче бардыгын көргөзүп информация берем. Эсим номери экранда жазылып турат, келип көрүп кетесиздер. Чоң көчөгө дагы 100 метр. Магазин, маршруттук каттам, такси, 30 адырдын центри бүт бардыгы жакын. Мектеп, садикке дагы балдарыңыздар пешком эле барып келе берет. Жүрүңүздөр эми, кирип кенен көргөзүп берейин. Ушул жерден башталат. Мына калиткадан эшикти ачып кире бересиздер. Азыр кошумча жерлери биринчи көргөзөйүн сиздерге. Мына турнике забор менен тосулган. Сырт тарапта ал жакта өзүнүн местный септиги бар отдельно. Ушундай кенен сонун экен. Мына көрдүңөрбү? Эми жүрүңүздөр. Так, бул жакта дагы кошумча эшик. Стиралканы мына жерге коюп койгон. Унитаз бул жакта. Местный септикке туташтырылган. Кааласаңыздар, сырт тарапта деле отдельно ажатканасы бар экен. Сыртка деле чыга бересиздер мындай айтканда. Так, мына эшикти ачасыздар, киресиздер. 2 бөлмөлүү, техпаспорту бар, документтер албетте эле баары жайында. Элери башка жерде ушундай бир үй алып туруп же. Мына үйүн бош турганына байланыштуу сатка коюлган учуру. Так, азыр эң негизги комнаталарын көргөзөйүн. Бул гостиный деп койсом болот. Мына караңыздар, конок бөлмө. Айнек терезелер пластик, темир решеткалары менен безопасный да. Полу жыгач, дубалдар обой. Эмнени көрүп аткан болсоңуздар, алып кетет мына майда чүйдаларынча. Сиздерге пустой жакшынакай кылып Кудай буйрса өткөрүп берет. Бул жакта эле ошо боковой тарабы темир решеткалары менен безопасный. Тем более мындай кылып туруп турнике менен дагы тосуп койгон. Мындай эч ким кире албайт дегендей. Бул жакта печкасы бар, тамак кыласыздар, от жагасыздар туугандар. Кааласаңыздар ушул печканы мына сырт тарапка алып чыга алсаңыздар болот. Эми карап көрөсүздөр. Топканы сырт тарапка коюп, печканычы мына үйлөргө паровой отопление батарейкаларын киргизип, сонун кылып условия түзүп алса деле болот. Эми ал жагы өзүңүздөрдөн. Эми санузелин өтөйлү. Раковина, күзгү, душ бүт бардыгы ушул жакта экен. Так. Мына туугандар, көрдүңүздөр, колдон келишинче четко обзор берген аракет кылып атам. Менче түшүнүңүздөр. Так, бул жак болсо ошол мындай алып туруп, мына местный септиги, нар жагы уже турнике забор менен тосуп алган. Жакшы. Очокторду, сөрүлөрүн баарын ошол жака алып чыгып кое алсаңыздар болот. Жери дөбүдөй сан слайларды алыпчы. Эми ал жагы өзүңүздөрдөн зависит этет деп коет го.
Лайктан басып туған урук дос жар группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Бул жана кладовка экен. Санузелин көргөздүм. Холодильниктин ал жерге коюп койгон полукафель. Бул жакта раковина, плита. И бул жак эң негизги кирүүчү эшик. Ошол. Эми барыңыздарга бул айтылыш баасы түшүрүп берет. Жакшы кеми бар, сураса жакшы түшүрүп беребиз деп атат. Тех паспорту бар, закон түрүндө өзү өткөрүп берет, Кудай буйруса.